Assalamu алейкум. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу биздин Талас Жанама YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана кардарлары. Бүгүнкү күндө бизде Кировкадан жаңы кирпичтен салынган жаңы ремонту менен бүттүк мебели менен жакшы там сатка чыкты экен. Адресине көңүл бурабыз. Адресине келгенде трассадан Таластан келгенде Кировкага жеткенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, партнер нефть заправкасы бар. Ушул партнер нефть заправкасынын түйүнөн солго кайрылып 3-чү көчө менен кирип барганда ошол үйгө жетебиз туугандар. Азыр мен сиздерге толук адресин тартып берем. Өзүңүздөр көргөндөй туугандар. Түз кетебиз, түз кеткенден кийин 3-чү көчөдөн солго кайрылабыз. Негизи көчөнүн атын сурасам, үй ээлери айтат, бул жерди 5 сотик деп коет дейт. Бул жерде трасса жагынан да түз кирип кете турганда жери бар экен. Бирок ал жагы пока ABS-ке толук кошуло эле экен. Мына туугандар, ушул үй бүгүнкү күндө саатка чыгып жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, пескоблок менен забору полный круговой торолгон. Жакшы заманбап вкустагы бараталар салынган. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына үйүнө кирип атабыз туугандар. Үйдүн эсинин номерлери мен экранга жазып чыгарып атабыз. Ушул номерлер менен байланышып келип көрсөтсөтөр болот туугандар. Участоктун сотиги 5 сотик экен. Мына көрүп атасыздар, бышкан кирпичтен жакшы дизайн менен салыныптыр. Айнектерин баары пластик экен, крышалары жаңы лист менен жабылган, круговой полностью торолгон туугандар. Мен сиздерге мына алдында көрсөтүп берейин. Тамдын артында битке жер калган экен, торолбогон. Ошол жерге пескоблок түшүрүп койгон экен. Азыр мен сиздерге чоңойтуп көрсөтүп берем. Ушул жерде дагы жакында торойбуз дейт. Азыр үйдүн ичин толук кирип көрсөтүп берем сиздерге. Өзүңүздөр үйдүн ичи кандай ремонттолгон экен, кандай мебелдер менен коюлган экенин баалап, лайк басып, оценкаңыздарды сөзсүз түрдө коюп коюңуздар. Мына бул жерден эмне киргенде бул жер кире бериш экен. Өзүңүздөр көргөндөй бут чечер. Сол жак бетти көрүп атасыздар. Арка кылып кухняга киргенге сонун кылып жасаган экен. Мына толук бүт бардыгы үйдүн ичин баары евро. Кухонный гарнитурлар бүт бардыгы размерине жараша вкус менен бүт бардыгы жакшы кылып өз орду менен коюлган экен. Мына бул жерде отоплениясы экен, печка от менен плюс электрический дагы жылытса болот бул жерде. Квадратурасы аябай кенен экен, билинбеген менен кухнянын ичи өтө кенен, жакшы жасалганыптыр. Андан эле чыгып эле туугандар, мына түз киребиз. Түз киргенде бул жагы ванна экен. Ваннанын ичинин кенендиги аябай мага жакты, себеби биз канча үйлөрдү тартып жүрөбүз. Обычно мындай ванна комнаталары көбүнчө чаканыраак болот. Бул жер аябай кенен экен. Душка түшкөн жери бүт бардыгы толугу менен өзүнүн ордунда. Андан ары киргенде туугандар, мына көрүп атасыздар, холго кирет экенбиз, гостевой. Холдо бүт бардыгы өзүнүн вкусу менен жасалган экен. Обой өзүнүн вкусу менен, мебелдер, натяжной потолок, люстралар, телевизорлордун илинген жерлери бүт бардыгы өзүнүн ордунда экен туугандар. Көрүп атасыздар. Национальный вкус менен жасалган экен. Андан кийин оң жакка киргенде бул жагы туугандар чоң зал экен. Ого, залды да жакшы жасаган экен туугандар. Мына көрүп атасыздар өзүңүздөр. Бүт бардыгы өзүнүн ордунда экен. Натяжной потолок, люстра, обой. Центральный жактагы төр жагындагы обой дуал вообще башка рисунок экен, гүл. Залдан чыгып эле оңго кайрылганда туугандар, бул жерде детский комната бар экен. Детский комнатанын дизайны дагы, обойлору, натяжной потолок бүт бардыгы бири-бирине совпадение болгон, жакшы вкус менен жасалган экен. А бул комнатанын полдун алдында ушундай кичекей чакан погреб бар экен. Ал жерде түшүп майда чүйдө көп нерселерди сактаса болот туугандар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына бул жердин люстрасы да өзгөчө экен, жакшы жасалыптыр аябай. Бая үйдү ким дизайнерствосу менен кылса дагы өзүнүн вкусу менен жакшы кылып жасаган экен. Эшиктерин көрүп атасыздар туугандар. Эшиктери дагы шоколадный цвет, бүт бардыгы азыркы 21-кылымда бизде модадагы, тренддеги цветтердин бири экен. Бул жагы дагы чакан зал экен, чоң эле.
Бул жерде да көрүп атасыздар, бүт баары абойлонгон, паркеттелген, полдордун баардыгы. Азыр мен силерге жана айнектен көрсөтүп берем туугандар. Жана түшүргөн пескалбук деген көрүп атасыздар, айнектин ар жагында жатат. Ал жактагы торолот Кудай буйруса дейт. Ошондой туугандар. Бул үй эгер сиздерге жакса, сөзсүз түрдө комментарий калтырыңыздар. Кийинки тарткан үйлөргө кандай суроо жоопторуңуздар болсо сөзсүз түрдө жазыңыздар. Себеби биз элдин пикири менен, ою менен бөлүшүп, элдин сунуштарын угуп турган биз үчүн өтө маанилүү. Туугандар, кийинки бөлмөнү айтабыз. Мына кийинки бөлмө, бул дагы спальный бөлмө экен. Бул жер дагы натяжной потолок, обой, паркет, кыскасы үйдүн баардыгы жаңы свежий ремонт полностью. Бүт баары өзүнүн вкусу менен, бүт баардыгы өзүнүн ордунда. Баасын туугандар $45,000 сурап атат. Ушул үйдө турган бүт эмеректердин баардыгы калат дейт. Бүт баардыгы. Бул өтө жакшы сунуш, өтө жакшы предложение бул. Туугандар, бул видео менен кимде кимге жакса, лайк басып, комментарий жазып, жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Эмки көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар, туугандар.